Эрдоган Кыргызстандын карызын кечти. Басма сөз күнү белгиленди. Трамп президент болду. Арабаңыз эфирде Политклиника медиасынын бул жумада программасы. Бул программада сиздерди аптанын ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен мен Чолпонбек Сабырбеков тааныштырам. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар. 4 ноябрда Кыргызстанга мамлекеттик иш сапары менен Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган келди. Кезигүү учурунда эки өлкөнүн ортосунда бир канча маселелер талкууланып, энергетика, саламаттыкты сактоо, экономика жана башка негизги багыттар боюнча кызматташуу үчүн 19 документке кол коюлду. Ошондой эле Садыр Жапаров эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жыйынтыктап жатып, Түркия Кыргызстандын карызын кечкенин билдирди. Мындан тышкары сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында эки өлкөнүн ортосунда ар түрдүү тармактарда, атап айтканда саламаттыкты сактоо, энергетика, экономика жана финансы, айыл чарба, санариптештирүү, коопсуздук, маданият жана башка маанилүү тармактарда да эки тараптуу макулдашууларга кол коюлду. Учурдан пайдаланып, урматтуу президент Эрдоган мырзага Кыргыз Республикасынын Түркия Республикасына болгон тышкы карызыбызды кечүү боюнча кабыл алган чечим үчүн терең ыраазычылык билдире кетейин. Түркия Кыргызстандын карызын жашыл экономикалык долбоорлор үчүн кечкени маалым болду. Финансы министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстандын Түркияга карызы дээрлик $58 миллион түзөт. Жолугушуунун аягында Садыр Жапаров Эрдоганга биринчи даражадагы Манас орденин тапшырды. Өз кезегинде Режеп Тайип Эрдоган Садыр Жапаровго Түркияда чыгарылган электромобилди белек кылды. Алтынчы ноябрда Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын төрагалыгы астында Түрк мамлекеттер уюмунун мамлекет башчыларынын 11-чи саммити болуп өттү. Саммитке Түркия, Азербайжан, Казакстан, Өзбекстан жана Венгрия президенттери катышты. Саммитте түрк мамлекеттердин экономикалык интеграция өнүгүү жана коопсуздук маселелери каралды. Жыйында ачып жатып Садыр Жапаров Кыргызстан өзүнүн төрагалыгынын алкагында көп тараптуу өнөктөштүктүн мүмкүнчүлүктөрүн натыйжалуу пайдаланууга ниеттенип жатканын белгиледи. Кыргыз Республикасынын төрагалыгы түрк дүйнөсүн бекемдөө, экономикалык интеграция, туруктуу өнүгүү, санариптик келечек жана бардык үчүн коопсуздук деген ураан астында өтөт. Төрагалыктын жүрүшүндө Бишкек саммитинде кабыл алынган чечимдердин ишке ашырылышына натыйжалуу көмөк көрсөтүү үчүн бардык аракеттерди жасоого ниеттенип жатабыз. Эң алгач биздин төрагалыгыбыз түрк дүйнөсүнүн көз карашы 2040 программасына 2022-2026 жылдарга карата түрк мамлекеттер уюмунун стратегиясына жана уюмдун башка стратегиялык документтерине басым жасайт. Төрагалык мезгилде биз көп тараптуу өнөктөштүктүн мүмкүнчүлүктөрүн натыйжалуу пайдаланууга күч аракеттерди жумшайбыз. Биз биргелешкен эл аралык демилгелерди алга жылдыруу, экономиканын стратегиялык тармактарындагы долбоорлорду ишке ашыруу сыяктуу төмөнкү темалар боюнча иштешүүгө даярбыз. Түрк мамлекеттер уюму 2009 жылы Азербайжанда өткөн жыйында Түрк кеңеши деп түзүлгөн. Башында Азербайжан, Түркия, Казакстан жана Кыргызстан түзгөн бул уюмга 2019 жылы Өзбекстан да кошулган. 2018 жылдан бери Венгрия, 2021 жылдан бери Түркмөнстан уюмга байкоочу катары катышып келет. Жогорку кеңештин спикери Нурланбек Шакиев гимнди өзгөртүү үчүн атайын сынак жарыялана турганын билдирди. Ал кийинки аптада жогорку кеңеште гимнге байланыштуу атайын отурум өтө турганын жана сынак ачык болорун айтты. Гимн жөнүндө мен бир кыскача эле айтып коеюн. Мына ушу гимнди өзгөртөбүз десек, кээ бирлер макул, кээ бирлер каршы. Мен эмне үчүн бул гимнди айттым? Ошого көптөр айтабыз деп жүрүп эле, бирок айта албайт. А мен айттым, сунуш кылдым. Мына буйруса, эмки жумада атайын отурум өткөзөбүз. Ачык, таза сынак өткөрөбүз. Жассын кыргыз элинин гимнин, өнөйлү, өсөйлү, өркүндөйлү. Мен кыргыз үчүн, мен кыргыз өлкөм үчүн, кыргыз мамлекетим үчүн деген сөздөр жетишпейт. Үчүнчү жак болуп калганда парыз айтып, ошону эле кошуп коелу болду. Мына ырдап атканда ошо ар бир кыргыз мен ушул элим үчүн, ушул өлкөм үчүн жаралган экенмин дегенди сезиш керек. Мен ошону эле айтып атам.
Бұдан ешқандай бір қайғы жаратуның керегі жоқ. Бұйырса, Құда қаласа, кимин өзгөртөбүз, Құда қаласа, Құдай бұйырса, аны мен емес, жалпы Кыргыз эли, жалпы Кыргызстандын чыгармачыл интеллигенциясы ошол жерде ар биринин үнү, добушу угула турган келечектин кимине болуш керек. Миңдеген жылдар кырдалсын, анын өзгөртпөйбүз. Бирок азырынча мамлекеттик символиканы өзгөртүү боюнча мыйзам даярдалып, коомдук талкууга чыга элек. Эске сала кетсек, буга чейин бир канча саясатчылар жана мамлекеттик кызматкерлер гимнин өзгөртүү керек экендигин билдиришкен. 7 ноябрда өлкөдө маалымат жана басма сөз күнү белгиленди. Журналисттерди жана басма сөз кызматкерлерин Садыр Жапаров куттуктап, сөзгө маани берүүгө чакырды. Мамлекет башчы журналисттердин коомго так жана калыс маалымат жеткирүүдөгү маанилүү ролун белгилеп, аларды ар бир сөзгө маани берип, жоопкерчиликтүү иштөөгө чакырды. Ошондой эле кыргыз журналистикасынын ааламдашуу доорундагы ордун баалап, аларга чыгармачылык эргүү жана ийгилик каалады. Ал эми спикер Нурланбек Шакиев Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин айтып, аны барктап, сактап калуу маанилүү экенин билдирди. Силер биздин күзгүбүзсүңөр, силер биздин дүрбүбүзсүңөр. Алысты көрсөтүп, жакынды көрсөтүп, коомдо эмне болуп атат, кайсы жагы терс, кайсы жагы оң, баарын чагылдырып турасыздар. Биз ага муктажбыз, коом аны билиш керек. Ошон үчүн мамлекет дагы сөз эркиндигин баалайт, айрыкча Кыргыз элинде сөз эркиндигине өтө чоң маани берет. Баягы абдан маанилүү сөз, мындай анча-мынча элде жок. Баш кесмек бар, тил кесмек жок деп. Мына ушул бүттү. Бул Кыргыздын мүнөзүнө, канына сиңген эң чоң эреже. Эч качан сөз эркиндиги басмырланбаш керек. Биз дайыма сөз эркиндигине терең маани беребиз, жана кадырлайбыз, бартайбыз. Болгону чындыкты, адилеттүүлүктү, эки тарапты бериш керек. Анан жөн бир тарапты чагылдырып, бир жаман жактарды көрсөтүп койбой. Мына ошон үчүн сөз эркиндиги бааланыш керек, ушуну баркташыбыз керек, кадырлашыбыз керек. Анан жөн эле жоопкерсиздик менен бирөөлөр мамлекеттин ички коопсуздугуна, сырткы коопсуздугуна доо кетирип, сүйлөп, жазып койсо, аны жоопкерчиликке чакырып коюуну кысым катары биз кабыл албашыбыз керек. Буну биз мындай мыйзам бузуу, жоопкерчиликти мындай сездирип коюуну мындай түшүнүшүбүз керек да. Ошол эле учурда бир канча журналисттердин социалдык тармактагы аккаунттарына чабуул болуп жатканы жана алардын жеке маалыматтары чогултулуп жатканы айтылууда. Буга чейин Апрель редакциясынын журналисти Юлия Кулешованын жеке маалыматтарын белгисиз адамдар чогултуп жатканы белгилүү болгон. Ошондой эле Политклиниканын журналисттердин жеке маалыматтарын белгисиз адамдар чогултуп жатканы айтылууда. Эске сала кетсек, жылдын башында башаламандыкка чакыруу беренеси менен 11 журналист камалган. Алардын экөөсү түрмөгө кесилип, экөө пробациялык көзөмөлгө алынган. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган түрк тилдүү мамлекеттерге орток алфавитке өтүү сунушун берди. Бул тууралуу ал 6 ноябрда Бишкекте өткөн Түрк мамлекеттер уюмунун кезектеги саммитинде айтты. Режеп Тайип Эрдоган Түркия, Азербайжан жана Түндүк Кипр орток алфавитке өтүүгө даяр экенин айтып, Кыргызстанды, Казакстанды, Өзбекстанды жана Түркмөнстанды да ушундай чечим кабыл алууга чакырды. Быйыл 9-11 сентябрда Азербайжандын борбору Бакуда өткөн Түрк мамлекеттер уюмунун Түрк дүйнөсүнүн орток алфавит комиссиясы 3-чү отурумунда түрк тилдүү өлкөлөр орток алфавитин кабыл алуу чечимине келишкен. Комиссия латын арабине негизделген 34 тамгадан турган жалпы арипти сунуштап, анын кабыл алуунусу тууралуу чечим чыгарган. Жаңы алфавит түрк тилдүү элдердин биримдигин бекемдеп, маданий жана тилдик интеграцияга өлгө түзөт деп айтылууда. Бирок уюмга мүчө өлкөлөрдүн ичинен Кыргызстан азырынча кириллицадан латын арабине өтүү планы жок экенин билдирген. Кыргызстан латын арабине жана орток алфавитке өтүшүнө кандай карайсыз? Комментарийге жаза кетиңиз. Кыргызстандын улуттук электр тармагы ишканасы Каса Миң долбоорунун курулушу аяктаганын билдирди. Мекеменин башкы директору Алтынбек Рыспеков долбоордун алкагында Кыргызстанда Датка көмөк чордоонда ячейканын курулушу толук бүткөнүн, 1243 электр мамысы орнотулуп, 456 чакырымга зымдар толугу менен тартылганын билдирди. Каса Миң долбоорунун алкагында электр энергиясы Кыргызстан өз керектөөсүнөн ашыкча иштеп чыккан жайкы мезгилде Оганстан жана Пакистанга экспортталат. Каса Миң Кыргызстан менен Тажикстандан Оганстанга жана Пакистанга электр энергиясын экспорттоо багытында ишке ашып жаткан долбоор.
Анын баштапкы этабын бир нече эл аралык донор 2014-жылы жактырган жана чечим 2018-жылдан баштап күчүнө кирген. 2016-жылы Кыргызстанда Касамин долбоорун аткаруу боюнча мыйзамга кол коюлган. Ага ылайык курулушту ишке ашыруу үчүн Кыргызстан Дүнөлүк банкка караштуу эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынан 38 миллион доллар, Европа инвестициялык банкынан 70 миллион евро жана Ислам өнүктүрүү банкынан 50 миллион доллар насыя алмак. Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолун куруу ноябрдын аягында башталат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров белгилегендей, темир жолдун курулушу Жалал Абадтан башталганы жатат. Өкмөт башчы долбоор боюнча тиешелүү документтер парламентке жөнөтүлөрүн кошумчалады. Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушун баштоо максатында Бишкекте Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолу ишканасы түзүлгөн. Анын негиздөөчүсү Кытайдын China Railway International компаниясы, Кыргызстандын Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы жана Өзбекстандын Өзбекстон темир жолдары акционердик коому. Бул ишкана темир жолду куруу үчүн биргелешкен долбоорлоочу компания болору айтылган. АКШда Дональд Трамп президент болуп шайланды. Бул тууралуу ал өзү Флорида штатында шайлоочулардын алдында сүйлөп жатып билдирди. Ал президенттикке азыркы вице-президент Демократиялык партиянын талапкери Камала Харрис менен ат салышкан. Трамп өзүнүн жеңишин жарыялаган соң аны дүйнө лидерлери куттуктап баштаган. Аны Франциянын президенти Эммануэль Макрон, Украина президенти Владимир Зеленский, Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен куттукташкан. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров да куттуктоо телеграммасын жиберген. Өз катында Жапаров Дональд Трампка ден соолук, ал эми АКШ элине тынчтык каалап, Америка менен Кыргызстандын ортосундагы мамиле мындан ары тереңдешине ишенерин билдирген. Ал эми АКШнын азыркы президенти Джо Байден бийликти тынч өткөрүп берүүгө кам көрүп жатканын айтты. Европа биримдиги инклюзивдик жана сапаттуу билим берүүнү колдоо максатында Кыргызстанга 7 миллион евро бөлдү. Бул каражат гранттык негизде экени белгилүү. Билим берүү жана илим министрлиги кабарлагандай, бул жардам мектептерде билим берүүнүн сапатын жогорулатууга, жынысына, улутуна, тилине карабастан билимдин жеткиликтүүлүгүн камсыздоого багытталат. Европа биримдиги бул каражаттарды 2023-2026 жылдар аралыгында бериле турган 27 миллион евролук жардамдын алкагында бөлүп жатат. Билим берүү министрлигинин маалыматына ылайык, Евро биримдиктин жардамы Кыргызстандын технология, инженерия жана математика тармагындагы ишин колдоого багытталып, окуучулардын келечектеги жашоосуна натыйжалуу даярданууга өбөлгө түзөт. Биз сиздерди апта ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен тааныштырдык. Так маалыматтарды алып туруу үчүн биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Эгер биздин контент сизге жакса, бизге колдоо көргөзсөңүз болот. Ал үчүн бул QR код аркылуу же астыдагы шилтеме менен колдой аласыз. Кийинки аптадан амандашкача сак саламат туруңуздар.